үчүн Кыргызстанда жолдорду ямачт ремонт жасаганда жарым метр, 1 метр кылып тешиктерди, черный дыраларды, бермудский треугольниктерди калтырып 2-3 жумага чейин таштап коюп, бир Бишкек шаарында көчөдө ремонт башталса, анын баарын казып салышат дагы тегиге чейин бир 1-2 километр. Же болбосо мына алыс барбай эле азыркы күнү мына Аламинский райондо Байтик жакта ошол жакта айылдын тегерегин жолдун баарын казып салган, 3 жума болуп жатканына жасашпайт. Бизде адамдардын ден соолугун, жашоосун эң кымбат коюшат. Бирок ошол эле учурда ошол жерде жашоочулар, жергиликтүү калк Бишкек шаарынан барып, аларча барып келгендер жазып атышат. Биз кетип баратып, ямага түштүк, дөңгөлөгүм жарылды, дискам мыйрыйды, бир машина ямадан качып, встречке кеткен машинаны сүзүп алайын деп, же сөзсүз түрдө ушундай сүзүшүп, кагышып, бирөө өлүп, бирөө чалажан болуп, анан резонанс болгондон кийин жасайсыңарбы? Эмнеге бизде ошол 2-3 бригада жолду жасагандар чогуу келип, жолду бирөөсү тешиктерди казып кете берсе, экинчиси асфальтын жасап, үчүнчүсү аны трамбовка кылып, дароо бүтүрсө болбойт. Ушундай жолго өтпөйлү. Чет мамлекетте мисалы үчүн илейген кварталдарды эртең менен баштаса түнү бүтүп калат, же түнү баштаса унаалар көп жүргөн жерде таң атканча жасап коюшат. Алыс барып эле мына Москваны алалык, Казакстанды алалык, Алматыны алалык, карап көргүлөчү. Илейген кварталдар бир заматта бүтүп калат. Бизде 2-3 жумалап жатат.